Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көкбөрү сүйүүчүлөрү амансыздарбы? 9 май жеңиш күнүнө арналган турнир кызыктуу жүрүп жатат. Бүгүн 7 майда жогорку лигада финалга чыккан командалар аныкталды. Ошондой эле 2-лиганын жана Ардагерлер лигасынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Алдыда бүгүн орун алган Сарыөзөн Мурас жана Достук ынтымак оюндарына сарасеп салып баяндап беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Жалал Абад облусундагы Сузак районундагы Тел Тору ат майданында оюндар кызыктуу уланууда. Бүгүн 2-лига жыйынтыкталды. Буга чейин Ачы деген ат менен ойноп келген Биримдик командасы Чүй облусунун Ак Суу жаатын 6-3 эсебинде утуп алды жана 3-орунга ээ болду. Ал эми 1-орун үчүн Талас шаары командасы Каракулжа менен кезгелди. Каракулжа атаандаштын тайгазанына жоопсуз 9 улакты ыргытып чемпион болду. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Эми бул команданы биз президенттин кубогунда 1-лигадан көрүп калабыз. Каракулжа командасында буга чейин чоң оюндарда чыккан оюнчулар көбүрөөк экенин эске алсак, алдын ала бул команда 2-лигада фаворит болчу. Ал эми жаштардан түзүлгөн Талас шаар үчүн 2-орундагы бул чоң жетишкендик десек туура болот. Эми Ардагерлер лигасындагы жыйынтыктарга токтолсок, 3-орун үчүн болгон беттеште Талас Токтогул командасын 6-2 эсебинде утту. Бул беттеште Карпбек Ишиев менен Улан Кыбыраев мыкты болушту. 1-орун үчүн болгон оюнда Бишкек Сиргү командасы Жети Дуандын айласын 6 кетирип 9-0 эсебинде утуп алды. Мирлан Сражденов, Мирлан Алсейитов, Эрмек Шикитов жана жекеме-жекеде шахматты ойноткон Канат Мукашев мыкты оюн көрсөтүштү. Жогорку лиганын финалына чыккан 1-команда бул Сарыөзөн. Чүй облусунун командасы жарым финалда Мурас менен беттешти. Оюнун 45-секундасында эле Нурдин Болотбеков эсеп сандарын ачты. Ал стартка таштаган улакты биринчилерден болуп эңип, андан соң атаандаштарын жазгырып барып, Рустам Тыналиевдин көмөгү астында улакты тайгазанга түртүп киргизди. 14-мүнөттө Нурдин Болотбеков команда капитаны Сейитбек Анарбек уулу менен кош колдоп 2 салымды салды. 2 таймдын 7-мүнөтүндө Исхак Бекболот уулу эсеп сандарын 3-0 кылып өзгөрттү. 6 мүнөттөн соң Нурдин Болотбеков хет-трик жасады. Бул жолу Темирлан Шаршенбеков жекеме-жекеден улакты көтөрүп чыгып, Нурдинге пас берген. Ошентип 2 тайм 4-0 эсебинде жыйынтыкталды. 3-бөлүктө Нурдин Болотбеков дагы бир жолу өзгөчөлөнсө, Мурас командасынан жалгыз салымды Байыш Акылбеков салды. Ошентип 5-1 эсебинде Сарыөзөн командасы кайрадан финалга чыкты. Ал эми финалда Сарыөзөн командасына Достук командасы атаандаш болот. Достук командасы бул ирет ынтымактан реванш алып 4-1 эсебинде утуп алды. Бирок оюн тең атаандаштыкта өтүп, 1 жана 2 таймда 1-1 эсеп сандары катталган. 1-бөлүктө алгачкы мүнөттөрдө Манас Ниязов эсеп сандарын ачса, акыркы мүнөттө Нуржан Мелисбек уулу Өмүрбек Эсен уулунун пасынан кийин эсеп сандарын теңеген. 2 таймда жекеме-жекеде ынтымак командасы абдан мыкты болгону менен эч кандай салым сала алган жок жана бул бөлүктө көрөрмандар салым көрө алышкан жок. Чечүүчү 3-бөлүктө Достук командасы жоопсуз 3 салым салганга жетишти. Алгач Султан Русланов өзгөчөлөнсө, андан кийин Манас Ниязов көп өтпөй эсеп сандарын 3-1 кылды. Ал эми акыркы мүнөттөрдө Аскат Аскаров дагы өзүнүн сөзүн сүйлөп, бул беттештеги акыркы Достук командасынын 4-салымын салды. Ошентип 4-1 эсебинде Достук финалга чыкты. Финалда албетте Достук фаворит болот. Достук командасынын бардык көрөрмандарын бул жеңиши менен куттуктайбыз. Эми урматтуу көрөрмандар, финалда Сарыөзөн Достукка канчалык деңгээлде атаандаштык жарата алат? Ой пикир калтырыңыздар.